Салам достор, биз үйгө кантип мебелди заказ кылгандыга дагы видео жазап кетейин деп чечтим. Анткени убагында мен да аябай кыйналгам, информация издеп. Мебельщик, жакшы мебельщик таппай. Идея ушул видеодо жазалдык, бирок өзгөртүүлөр болду. Өзүбүзгө ылайыктап ак кара түзүн тандадык. Жасап аткан учурда сөзсүз Муну көчөнүн түндө байкап калдым да, анан кеч болуп кетип сизге жазган эмесмин. Муну карасаңыз. Гипсокартон бу эмеде бияка шкаф илинбейт го. Майда оорчулуктар чыга берет экен, анан гипсокартонду мен тактайын деп ремонтчуга жаздым. Гипсокартон ошон жөн эле түз болбогонго түздөп койдуңар беле? Кирпич барбы? Анткени маяка шкаф илейин дегем да, маяка эки могу эмесинечи, аяктарына. Аягына анан деди, өйдө жагына бир шкаф илейин дегем. Assalamu alaikum. Эже кандай жакшысызбы, үйдөгүлөр жакшыбы? Кирпич бар, гипсокартон. Если гипсокартон болсо ошер, аркасынан 5 сантиметрден кийин бетон бар, кирпич бар. Калтыра бериң, свободно. Мебелдин бүт идеяларын жолдошум таап атты. Анткени ал азыркы учурда Кытайда жасалып жаткан мебелдерге ылайыктап жасаттырды. Жасап аткан учурда көп мебель жасаган адамдар менен карама каршы болуп атты, түшүнбөстүк болуп атты. Өзүнүн кемчиликтери да болуп атты, бирок эң артында жакшынакай эле болуп калды. Эгерде мебель жасатам деп жатсаңыздар, мага Инстаграмга, ТикТокко катталыңыздар, дирекке жазсаңыздар, мен сиздерге контакттарын берем. Жакшы туруңуздар.